Жайыл Батырдын эстелигинин жанында Жайыл Батырдын урпактары бүгүн музейге келип, курмандык жасап, Куран окутуп, анан Жайыл Батырдын эрдигин таңаталап тарыхын изилдеп жүрүп, 1991-жылы Жайыл ата коомун негиздеген биздин аксакал Ажакмат Аманов аксакалга сөз берейин. Урматтуу калайык калк, улуу Жайылдын атын ушу Жайыл районуна койгонуна быйыл 30 жыл, эмки жылы 30 жыл толот экен. Кудай буюрса, ошого дагы мамлекеттик деңгээлде улуу адамды эскерүү жөнүндө дагы бир илимий конференцияларды өткөрүп, дагы бир маданий иш-чараларды өткөрүп койсок деген каалоолор бар. Азыр бардык коомчулуктар менен район жетекчилери, облустун жетекчилери, мамлекеттик жетекчилерине баарын айтып, кандай кылып өткөрсө, районго койгонуна 30 жыл болду. 30 жылдан бери талай өзгөрүүлөр болду. Материалдык дагы, идеялык дагы, бийликтер талай жолу алмашты. Бирок бул адамдардын, аталардын кыргызга кылып кеткен кызматы эрдеги бардык элдин эсинде, бардык тарыхтын эсинде. Ошол тарыхты, ушул адамдарды эскерүү боюнча, элге жайылтуу боюнча дагы бир иш-чара өткөрүп, дагы бир эсине салып, элибиз эскерет деген ойдобуз. Кудай буюрса, биздин түштүк региондогу райондорго да барып, бир кыдырып чыгып, ушул адамдын, улуу адамдын атын жайылтып, эрдигин өзүнчө белгилеп, элге жайылтып, кыргыздын тарыхындагы болгон орчундуу окуяларды ар биз жеткире айтып, жеткире жакшы иштей албай атабыз. Кудай буюрса, ушулар иштер боюнча көп иш-чаралар алдыда турат. Ошого даярдыктар көрүүнү баштайбыз жакында. Рахмат байке. Мынакей 30 жылда жасаган эмгектери ушул болсо дагы буйруса, азыр деген интернет бар, ушундай жакшы китептерди чыгарып, жанагы Жайыл Баатыр өзү Жалал Абад областындагы Сафет Буланда төрөлүп, Актан Майыл өкмөтүндө төрөлгөн Темиржан элибиз да түштүктүн кызы болуп атат. Ошондуктан биз дагы түштүк тараптан Ала Букадан дагы туугандар менен иш алып барып атабыз. Кудай кааласа, ал жакта дагы аттар коюлса деген ниеттерибиз бар. Анан дагы айта кетчү нерсе, Жайыл Баатырдын өмүрлүк жары Темиржан эненин дагы эстелиги турса деген аябай биздин тилегибиз чоң. Рахмат байке. Дагы сүйлөй тургандар барбы? Рахмат. Урматтуу кыргыз эли, могу Жайыл атабыздын кылган иши зор. Ушул кыргыз калмактар келип жерибизди тартып алганда, ушу Чүйдү, Ысык көл, Нарын, Кочкор, Таласка чейинки эл кыргыз эли түштүккө көчкөн. Ошол түштүктө жашап, анан бияка Жайыл атабыз эр жетип, Жайыл атабыз көчүрүп келген болгон кыргыз элинин бар. Анан мындай кишинин 30 жыл районунда 30 жыл болот. Ошол 30 жылдык мааракени бир мамлекеттик деңгээлде бир ат чабыш болобу, кандай бир оюн зооктор болобу, кандай десем, бир тарыхый бир улуу инсан конференция болобу, ошондой деңгээлде бир өткөрүп койсок деген ой тилегибиз бар. Ушу Жайыл элинин, Жайыл Баатырдын урпактарыбыз биз. Ошондой максатта бүгүн чогулуп, Куран окутуп, анан улуу урматтуу президентке, губернаторго, биздин Чүй облусунун, Жайыл районунун акимине кайрылып атабыз ушул сурообуз менен. Рахмат. Чечип койсоңуздар. Рахмат. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Иш алып баралык, ынтымактуу бололук. Кыргыз элибизде тынччылык болсун. Рахмат.